Барыңыздарга салам, кутман-кеч, кандайсыздар? Бүгүн бизде конкурс бүттү. Супер мама 2-муун бүттү. Самая стильная мама 2020 года деген номинацияны утуп алдым. Ошол жака мен атайын сухой шампунь үчүн Фабриктен бүгүн келген заказдарымды алып алып, анан жөнөдүм эле да. Эми ошол сухой шампуньду таппай жүрдүм. Анан мен унутуп калыптырмын, что мен швабра заказ берип койдум эле да. Швабра заказ берип койдум, унутуп калыптырмын, элестетиңиздер. Анан швабраны, үйгө керектүү оокаттардын баарын көтөрүнүп алып конкурска бардым. Ошол заказдарды мен сиздерге өтөйүн. Ооба. Анан эң биринчи эле мындай декоративная лента бар экен, мага жакты, мен кызыма алып бердим. Кагаз алып келчи, экөөсү чыйлы. Муну ичин так артикулдан тегерейин, 11627. Бул просто мисалы, бул жалаң мышыктарды тартат экен да, муну менен Фабрик деген. Бул жакта глазосу бар. Мен кызым ручка дегенде, мына жакшы көрүп жүргөн нерсени чийип жазып койгондо. Ушуну билем, кагазды кымбатчы. Кызым алып бердим. Түнкү саат 2 окуганына карабай, мен заказдарды бизирип отурам. Ошону алып кел, ошону таппай атпаймынбы? Мына сухой шампунь табылды, кызым тапты. Thank you, Маша. Сухой шампунь боюнча айтып берем сиздерге. Конкурска чындыгында өтө даярданган жок. Прическа жок, макияж жок, шашып эле заказдарды өтүрүнүп эле бакалым. Кагаз алып келет белең, Маша. Анан сухой шампунь жардамга келди. Сонун жардамга келди. Так, вот, декоративная лента. Детский экен да. Это интересно экен. Албай жүрдүм эле, бирок бир ошо Фабрик иштен бир лидердин сторисин көрүп калып алдым. Муну, вот мындай базат экен. Так, буга жазылып болду экен, жазып көрөйүчү. Бул жазылып отурушат. Инструкциясын да окуп койдум ошо экен. Ручка покажи. Все, поняла. Вообще классная вещь, оказывается. Вот смотрите. Аз берем, Марьям. На. Дай вот тролля. Да, жазат экен. Просто единственное буга жазылбайт экен, да, то, что плохо. Кагаз алып келсең, жазылбайт экен. Ушундай экен. Так, получается, сүйлөй турмун. Бул кагазга жазылбайт экен. Мына бүгүн мени конкурска сактаган сухой шампунь болду. Башым көп сон болуп жүргөнү дагы ушундан да. Эгерде баш жууганга убакыт жок болсо, сухой шампунь колдонсоңуздар болот. Бизде Фабрик ичинде сонун сухой шампуньубуз бар. Артикулу 8228. Атайын конкурска деп мен өткөндө унутуп калыптыр элем. Анан как раз онунда келет экен, конкурс күнү келет экен. Срочно сухой шампунь заказ кылып койгом. Башым жууа эле жөнөй бергем, даже прическа жасап эле жөнөй бергем да. И ушул шампуньду алам деп барып, мен болгон бардык заказдарымды көтөрүп кеттим, шампуньдарымды кошуп, шабрамды кошуп туруп. Мунун миллиграммы кичинекей эле, 125 миллиграмм. Но чачта аябай көп турат. Мен мисалы башым жууа элек болчу, 2-3 күн болуп кеткен эле. Эртең менен да жетишпей калдым, естественно, жетишпей калдым. И мон менен сразу бардым да, сээп туруп, мынтип бирин өттөн кийин мындай көптүп туруп, чачым тарап койдум, всё, чачым кайра жаңы жуулгандай болуп калды да. Так что хорошо, мага ушунусу жагат. Так, анан кийин лак 70-99 артикул. Мен тырманды вообще, лак жок, колдонбойм. Маникюр дагы койбойм вообще. Но лак кичине немножко цвет башка экен, но бул эмне кылат? Поврежденный тырмактар болот го, сынаат тырмактар, ошондо бул как основа катары кетет экен. Основа сыворотка под лак. Жөн эле лак эмес, бул еще как сыворотка да кетет экен. Витамин дештирет да, тырмактардын сынышын, ошонун баардыгын алдын алат. Ошондуктан вообще лак колдонбогондор вот ушундай эле колдонсоңуздар болот. Так, бизде көптөн бери чыкпай калган, канча каталогдон бери, мен 1 жыл болду келгениме. Башында көргөндө көңүлдөнүп албай койгом, кымбат деп албай койгом, но мында алдым. Жаңы чыгыптыр. Так, перчатка силикондун 11785 артикулу. Кызыгып жүрөт элем да. Чыкпай жүрдү эле, мына как раз чыгып калыптыр. Так,
Муну эми эмнеге колдонсоңуздар болот? Аябай жумшак экен. Бул жагы аябай жумшак экен. Идиш жууганда колдонсоңуздар болот. Тряпканын в принципе уже кереги жок. Колуңар дагы жуу дагы болот. Анча мынча майды, баардык нерсени өтө сонун кетирип берет да бул. Өлө сон аябай жумшак экен тинткенде. Прям приятный экен. Эки колго кийесиздер дагы особенно көп идиш жууганда, үй чоң болгондо өтө вообще актуальный нерсе да. Тряпкамен колду жууп муздак кыйналып отурбайсыздар. Кээ жагда силикон, бул да силикон, эки бети тең, мына силикон экен. Ушмени жууп кое бересиздер. Моющийди дагы куюп эле, кадимкидей эле жуу бересиздер. Баардыгын сонун кетирет. Жырды дагы аябай жакшы кетирет, майдын баарын сонун кетирет. Көптөн бери бүтүп жүрдүм эле, мына полностью жумшак экен. Мен бул жагын катуу да элестетип алыптым да. Аябай жумшак экен болду. Сонун экен. Идиш жууганга теперь проблема кичине азыраак болот. Так, андан кийин самын, атыр самын. 17, так, апельсин, ваниль. Так, артикулу 83-79 самын. Уже жаз келди, күн жылып баштады, уже бетке кам көрүш керек, SPF колдонуп башташ керек. Солнцезащитный крем колдонуп баштаңыздар. Бизде SPF 15-30, анан 50сү бар. Даже фабрикте иштебеген, башка сетевойдо иштегендер дагы именно ушул SPF үчүн келишет да. SPF алышат да. Өздөрү башка компанияда иштейт, все башка компанияда. Бирок именно ушул SPF үчүн келет. Мен деле муну билчү эмесмин, фабриктен деле көп көңүл бурчу эмесмин, бирок постоянно ушул солнцезащитныйды канча жылдан бери эле колдоном да. Артикулу 21-17. Бул SPF 15. Ушул эле сиздерге мисалы түшкө чейин бетиңерди солнцезащита кылып берет. Эгерде сиздердин бетиңиздер 10 мүнөттө күйүп кала турган болсо, примерно 10 мүнөттө эле күйүп кала турган болсоңуздар, сиздерге түшкө чейин спокойно жетет да. SPF 30, SPF 50 деп аябай жырныларын албаңыздар. Особенно бет жирный болсо вообще албаңыздар. SPF 50 кимге мындай аябай аппак адамдарга да, прям сразу резко күйүп кала турган адамдарга SPF 50 болот. А так, актимал болсоңуз, каратөр болсоңуз, аябай силерге SPF 15 деп туура келет да. Эмнеси жакшы бизде ошо SPF-тин? Могу жакта UVA, UVB, HEV деген защиталар, мындай номерлер еще бар да. Могу жакта бул эмнеден коргойт? Бул бир гана күндүн нурунан эмес, биз күндү көрүп аткан ушул эле телефон, ушул эле телевизор, бардык жакта ультрафиолет бар, облучение бар да бардык жактан. Ошонун бардыгынан сактайт да бетти. Бет бизде билесиздер аябай кам көрүш керек бетибизге. Бат бүрүш түшөт, аябай нежный да бетибиз, ошондуктан сөзсүз түрдө уже жаз келди, SPF колдонуп баштаңыздар. Так, андан кийинкиси освежитель воздуха, зимний ягода алыпмын. Жаз келип атса, мен зимнийди алып жүрөм. Подожди, Мария. Азыр артикулун сиздерге таап кетейин. 11-233. Точно хорошо. Бул жагынан могул жакта мындай басып койгон жери бар. Бир жагынан бассаңар ачылат, бир жагынан бассаңар жабылып калат да. Мына on, off деп турат өзү делечи. Бирок жыты. Сонун. Анан мындай бекитип коесуздар. То есть кичинекей бала алып колдоно албагандай болуш керек да. Кичинекей бала алып чачпагандай болуш керек. Так, андан кийинки Доброген. Мага ушу Доброген өзүм ичип көрүлөтмүн, бирок мени көбүнчөсү муну үйдөгүлөрүм ичет да, апаларым ичет. Артикулу 15-634 Доброгенден мен экини алдым 8 март. Мен 70% скидка менен бир каталогдо бир продукция ала алам, потому что вип консультантмын. Ошондо экөөнү алдым, бирөөнү өзүмдүн апама берем, бирөөнү кайненеме берем да. Жаш өтүп калганда суставтарга, именно суставтар ооруйт го. Ошондо бул вообще сонун идеальный, да? Да, Алтыш. Это обязательно же прямой эфиргечи. Вот, муну качан ичесиздер? Если у вас болят суставы, сөөктөр ооруса, муундар ооруса, вот ошону ичсеңиздер болот. Эгерде запор болсо, ушундай ички организмди жөө болсо, очищение кылам десеңиздер, вот ошондо ичсеңиздер болот. Доброген экөөнү алдым. Мен бирок өзүм иче элекмин, потому что пока андай проблемаларым жок. Ошондуктан 8 мартка бул идеальный подарок. Мунун өзүнүн баасы каталог баасына 1675 сом турат. Буну ичкенде где-то 3 жумага спокойно жетет ар бирөөсү. Поэтому бул это еще идеальный подарок. Бул подарочный пакеттерим бар. Подарочный пакетке салып, 8 март өтүп кетти, жаңы эле вот ушу майрамына деп атайын алып койдум. Так, андан кийин губка ластик мен постоянно алам.
Так, артикул 11.042 муну эмнеге аламын мен? Көбүнчөсү обойлорду билесиздер. Кичинекей балдар кимдин үйүнө обой болсо, обойлорго балдар чипс алат. Ошону ушу менен сүрсөңүздөр, акырын сүрсөңүздөр кетирет. Бирок бул идиш аякка болбойт. Бул кухняны сүрсөңүздөр, майлуу болгон жерлерин бар сүрсөңүздөр, сонун кетирет да. Да, обязательно сохраню. Сөзсүз сонун кетирет да. Мен ошондуктан постоянно алып колдонуп турам да. Балдар ага жака чипс алып, бир нерсе алып алышат. Ошондуктан бул актуалдуу нерсе. Андан кийинки древесным углем. Древесным углем. Идиш жугуучу, билесиздер, 11.831 артикулу. Мага ушул аябай жакты. Мага жети дагы жакты. Жети дагы аябай сонун экен да. Чарчадым. Пока это моя работа дейм да. Жыты вообще приятный да, сонун да, жыты мага жагат. Прям аябай, бески жытты жактырбагандар. Ушуну колдонсоңуздар болот. Мисалы, яблоко, там апельсин, билесиздер, моющий дейм. Неге азыр бизде оорулар көп болуп атат. Элементарный эле ашказан оорусу, ар кандай оорулар. Ушундай майда чүйдөн нерседен келип чыгат да. Күнүмдүк биз колдонгон нерселер. Бул 0 плюс кетет. То есть кичинекей балдардын идиш аякан жуусаңыздар да эч нерсе болбойт да. И биз обычно кичинекей балдардын идиш аякан жууганда эмне кылабыз? Кайра чайкай беребиз да. Муну бир чайкап коесуздар, болду. Ошончо тура берет да. И то, что хорошо, муну менен фруктуларды дагы жуусаңыздар болот. Билесиздер, азыр бизде көбүнчөсү Кытайдан келет, башка жактан келет. Обязательно сыртында химикат бар. И ошону мына ушул именно биздин моющийлер менен чайкап туруп иче берсеңиздер, жей берсеңиздер эч нерсе болбойт. Бул биоразлагаемый. Даже ушул эле идиш жуудуңуздар, идиш жууп туруп эле, ушу идиш жууган сууну алып туруп гүл сыгырып койсоңуздар, гүлдөрүңөр эч нерсе болбойт. Потому что составында эч кандай химикат жок. Вот, сиздерге дагы бир сонун лайфхак. Эгерде ким гүл сыгыра турган болсо, ошентип коюңуздар, эч нерсе болбойт анда. Так, андан кийинки көптөн бери ала албай жүргөн сонун скидка менен мен муну жумшак экен деп ойлогом да, форма для маффинов кекс жасайын деп ушуну көптөн бери ала албай жүрдүм эле. Артикул 11.701 аябай сонун акция менен келип тур, мына 6. Бул кат экен. Мен мындай жумшак экен, мындай кетедем эле жок андай эмес. Формасы сонун жүрөкчөлөр, артыканы. Сонун жүрөкчө деп форма. Так, даже антипригарный покрытие экен. Алдыда күйүп кетпейт экен. Размери 25.5, 17.8. Мариям. Татазы көз, мына мындай. Муну мен скидкамен болгон 300 сомго алдым, 296 сомго, то есть точнее айтканда алдым да, вообще сонун скидка менен келди. Көптөн бери албай жүрдүм. Бул негизи өзү кымбат турат да. Распродажа болот тур, бизде 80%, ошондон алып алдым мына эми көбүрөөк кекстен жасап турам үйгө. Так, кийинки заказдарыман. Терезе жакын эле үйдө ремонт болду. Терезе жууган проблема, ары жуудум, бери жуудум, кетпейт, шалтыртап калып калат. Анан бизде ушул кагаз менде жок. 11.032 салфетка для очистки стекол. Ушундай бар да. Мен көңүл бурай албай жүрдүм эле. Жаз келди, үйдө ремонт башталды. Терезе жууш керек, уже актуально болуп калды. Андан кийин ушуга эле катар терезе жуугуч, сээп 11.048 үзгүгө дагы, терезеге дагы кете берет да. То, что хорошо, биз обычно эмне кылабыз терезе жууганда, обязательно мисалы моющий менен чачабыз, аны кургатабыз. Так, иначе кайра кургатабыз, в общем, убарасы аябай көп да. Муну кандай кыласыз? Муну чачасыз дагы, муну менен сүрүп коесуз. Бүттү да. Кетирет да, сонун кетирет. То есть эмени аябай жеңилдетет да. Ошол эле уборканы аябай жеңилдетет да. Сонун жеңилдетет. Муну чачтыңыз, муну менен сүрүп койдуңуз, бүттү. Кургатыштын кереги жок, газетанын кереги жок, нерсенин кереги жок. Ошондуктан мен атайын терезелерин жуубайм, ушуларды бүттүм, тестиларды. Лучше теңден башка терезе дагы жууйм. Так, анан кийин мындай вакуумный пакет, терезе жугучтун артикулун айта кетейин, 11.046 айтмыкчы. Вакуумный пакет, мен өткөндө вакуумный пакет алып туруп бирок түшүнбөй койдум эле. Так, артикул 11.553. Размери 40-60 сантиметр. То, что мага өткөндө алганды түшүнбөй кийимдерди салсам ошончо эле толук боло берди да. Толуп кала берди, вообще түшүнбөй койдум. Эмнеси бул деп коюп, анан баягы бизде таппай койдум, башка кийимдерди салып салайын деп эч жерден таппай койдум десеңиздер. Көрсөң муну кандай кылат экен да, бул жактан ачылат бул. Могу крышкасы алынат да.
тряпкасы мындай алынат да. Мен муну жөн эле жөнүп чыгарсам чөтө чыкпай койду, окшошо койт. Мен ошон үчүн таштап салдым эле да. Анан кайра кышкы кийимдерди салыш керек болуп, көрсөм муну кийимдердин ичине салгандан кийин аябай толтуруп пакет айрылбагандай кылып туруп саласыз дагы. Именно могу крышкасын ачып туруп, пыльцасы менен сордуруп аласыз да. Ошондо кичинекей болуп калат. То есть чоң кийимдерди мындай кичинекей кылып туруп айтып салып коесуздар. Вот ошон үчүн кайра алдым. Анан бүгүн конкурска көтөрүп алып жөнөгөнүм. Элдин баары макияж жасатып, даярданып жүрсө, мен швабра көтөрүп алып бардым деп. Мындай видеосун көптөн бери ала албай жүрдүм эле да ушу швабраны. 11778 экен артикулу. Сиздер менен чогуу көрөсүз тряпкасы менен. Билесиздер, бертинде швабралар аябай чоң болот, швабра. Регулировка болот эле. Регулировка да болот. Кааласаңыздар чоңойтуп аласыздар. Аябай чоңойтуп мындай кичирейтип аласыздар. И бул жака кызым эми полжук турат. А бияка мындай эле оролот экен бул башы. Азыр берем Машко. Мына бул жагы оролот. Ушундай берем Машко. И пол жууй бересиздер. Бул жака айландырып, бул жактан эмесинде мына бак жууп болду. Тряпкасын чыгарып койсоңуздар да болот. Мына кичине үйлөргө вообще сон идеальный нерсе да, тряпкадан кереги жок, швабранын өзүнчө кереги жок деп атам. Мен чакан жатагымыз болду. Баарыңыздарга көңүл бураңыздарга чоң рахмат. Жакшы туруңуздар, ишиңиздерге ийгилик.